Ошто борбордук базардын содагерлери 3 күн катары менен митингге чыгышты. 22 июлда 500 адам шаардык мэриянын алдына чыгылып, базардын көчүрүлүшүнө каршы чыгышты. Буга чейин содагерлер базарды көчүрүү мөөнөтүн жылдыра турууну талап кылып, наразылык акциясына чыгышкан болчу. Тарыхый базар. Бул базарыбызды наоборот реконструкциялап, элге шарт түзүп бериш керек. Ал жакка көчүп 1-2 жылдын ичинде ал жакта иш жүрүшүп кеткиче өзүнүн үй бүлөсүн каржылай албай калышат. Бизге бекер место берилип атса, биз барбай жеңдиресизби? Эч нерсе жок жерде базарды бузуп атат. Али дайым жок жаңы базарда. Митингге катышкан 4 киши милиция тараптан кармалганы белгилүү болду. Мунун шартында Ошто бир нече убакыт мурда 27 июндан 31 декабрга чейин митингдерди өткөрүүгө тыюу салынганы маалым болду. Ошто мэри Бакытбек Жетигеновдун айтымында жаңы базар 2 айдын ичинде курулуп бүтөт. Ош шаардык мэриясы борбордук базарды Осмонов көчөсүнө жылдырууну пландоодо. Бул чечим шаардагы базарды жакында эле сел каптагандан кийин кабыл алынган.